Ассаламу алейкум достор, каналдын жалпы катталуучулары кыргыз спортундагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Көргөн соң жакса лайк басып, алдына сөзсүз комментарий калтырып коюңуздар. Кыргыздын белгилүү мушкери Марсель Нурланбек уулу 3 августта Бишкекте казактардын октагон уюмунда мушташарын айтты. Ассаламу алейкум кыргыз элим, мен ошондой эле Бишкектеги туугандар. Өзүңөр билесиңер, 3 августта октагон лигасы Бишкекке келет, Кыргызстанга. Газпром залында болот. Андыктан бардыңарды күтөбүз. Ал жерде өтө көптөгөн Кыргызстандын байестери урушат. Кыргыз байестер. Ошондуктан келип Кыргызстандын поддержкасын көрсөтөлү. Казак бир туугандар келишет, биз жака гостю болуп лигасы, октагон лига келет. Андыктан Бишкектеги туугандарыңарга жөнөтүп койгула ушул видеону. Келип поддержка кылып берсин Кыргыздардын байестерин. Өзүбүздүн бир поддержканы көрсөтөбүз, залды полный кылып жаралы достор. Андыктан бардыңарды күтөбүз. Всем ассаламу алейкум. 4 камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно Медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Ошондой эле жакында эле казактардын Анварбек мотиватор аттуу мушкери менен чыккандан кийин жаңы чакырыктар түшүп жатканын белгиледи. Ассаламу алейкум достор. Өзүңөр көрүп атасыңар, Анварбек менен бой бүткөндөн өтө көп уз таштап атат. Казакский Тайсон, дагы бир калалымга катышкан бала аты ким? Аблай деген бир бала. Мындай да, мен аларды понимать этпей, мындай внимание бербей атам да. Мындай просто неметип кетпесин деп кайра элечи. Өзүңөр билесиңер, мурдакысында Саги деген бир бала менен кичине ызылдаштык эле. Ошого хайп бердик. Кече күнү хаткорго барганда ММАдан чыкпай койду. Анан Анварбек чыкты. Ошондой да, просто так хайп бергим келбейт. Просто так хорошо анан внимание бөлүп давай десең уже хайп да. Ошол себептен эгер лигалар прилагать этсе, давай полный газ. Лигалар прилагать этпей атышат, значит ошо бойдон кала беришет да достор. Так что полный газ колдоп аткандарга чоң рахмат, Алла разы болсун. Кыргызстан, Казакстан алга. Кыргыздын белгилүү балбаны Жоломан Шаршенбеков Олимпиаданын алдында агайы жана машыгуулары жөнүндө айтып өттү. Мен музыка укканда, эгер кулагымда наушник болсо, мен агайым көрсө, Хаким агайым көрсө, урушат. Музыка укпа деп айтат. Ошон үчүн көп музыка укпаганга аракет кылам. Бирок ошо өзүбүздүн эле ырчыларыбыз, Мирбек Атабеков деген жана башка ырчыларыбызды угуп турабыз. Чын айтканда өзүбүздө дагы ушундай жакшы дүйнө жүзүнө Кыргызстанды тааныткан ырчыларыбыз бар. Ошолордун ырларын угуп турабыз. Биз сборлордо жүргөндө көбүнчө жатар убакыт болот. Ошол убактарда китеп окуп турабыз. Көбүнчө ушу диний тарап жактан ушу диний китептерди дагы көп окуйбуз. Анан жана башка ушу Чыңгыз Айтматов жазуучубуздун ошол китептерин окуганды жакшы көрөм. Ошо. Олимпиадага катыша турган боксчубуз Мунарбек Сейитбек уулу Парижге жетип машыгуусун баштады. Биринчи беттешин ал 3 күндөн кийин өткөрөт. Парижге жөнөөрдүн алдында жаштарга кайрылуу сөздөрүн айткан. Жаштарга салганым биринчиден ушул Аллах Таалада көңүл аткарып намаздарына бекем болушун. Андан кийин эмне тилеген максаттар болсо ошого жетишке аракет кылсын. Эч качан жаман жакка жетишпесин. Жанагы Хамеди дагы башка жаман нерселерден алектенип калбасын да. Болушунча спорт менен машыксын, ата энесине жакшы мамиле кылсын.
үйүндөгү байкелерин, иңдилерин сыйлап, эң кыламы, эң биринчиден мыкты адам болсун да. Ал мейли кайсыл тармакта болбосун, ал өзүнүн жумушун мыкты аткарсын деп айтмак. Спортчуларга колдоо сөздөрүн жазып, сөзсүз лайктан басып коюңуздар.